Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, Тез кабар каналынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Тез кабар каналы бул чыгарылышта сиздерге Жалал Абад шаарындагы Курманбек кичи районунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчү. Азыр биз Жалал Абадтын Курманбек кичи районуна келип калдык. Бул трасса, бул көчө Курманбек кичи районундагы чоң көчө. Азыр Чыңгызхан ресторанынан өтүп, жаңы курулуп жаткан заправканын жанында турабыз. Дал ушул заправкадан сиздер оң тарапка бурулуп, Курманбектеги 19 көчөгө киресиздер. Курманбек кичи районундагы 19 көчөгө централдык трассадан 100 метр кирип эле сол тарапты эсептеп келсеңиздер, экинчи дарбаза турат. Жашыл түстөгү дарбаза. Бул жердеги үйдүн номери 61 номердагы үй экен. Негизи чоң үй салына элек, бирок фундаменти даяр. А времянкасы болсо жашоо үчүн дап даяр экен. Андыктан назар салып туруңуздар, көңүл буруп туруңуздар. Бул үйдү азыр сиздерге толук көрсөтөбүз. Андыктан бул үй жер времянкасы бүт баары сиздердики болуп калышы толук мүмкүн. Үйдүн ээлери менин жанымда, буюрса менин жана сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Саламатсызбы эже? Саламатчы. Кандайсыз? Жакшы. Үйдү, жерди, времянканы сатууга койдуңуздар. Койдук. Даярсызбы көрсөткөнгө? Ооба, даярмын көрсөткөнгө. Канча сотук жериңиздер? 7 сотук. 7 сотук кеңир экен, Ооба, кеңир. Айланасы бүт тосулуптур. Караңыздар. Батыш тарабы дагы песко блок менен бийик болуп тосулуптур. Көчө тарабы дагы бийик болуп тосулган. Жашыл түстөгү кооз заманбап дарбаза коюлуптур. Төрдө болсо 2 кабаттуу үйгө пландалган чоң фундамент турат. Фундамент даяр, андыктан кирпичти урасыздар, үйдү жабасыздар, кирип жашайсыздар. Оң тарапта болсо времянка турат. Времянка болсо даяр экен. Времянканын сырты жашыл түскө боелуп декорлонгон. Бийик. Оң тарабында болсо, көчө тарабында навес бар экен. Бул навестин узуну канча чыгат? 6 метр. 6 метр. Киргенде эле оң тарапка как раз күнгөй бет экен, көрүп турасыздар. Узун болуп курулуш болуптур. Оң тарапта навес. Бул жерге каалагандай пландаштырасыздар. Балким очоккана, балким отункана, балким көмүркана, же башка дегендей. Же кааласаңыздар, унааңыздарды дарбазадан киргизип эле оң тарапка навестин астына буруп киргизип койсоңуздар болчу да экен. Айтыңызчы же, мага бул фундаментти, үйдү, времянканы, жерди сатуу боюнча балаңыз Москвадан кайрылды эле. Ооба. Өзү Москвадабы? Өзү Москвада, ооба. Өзү Москвада. Эмнеге сатып атасыздар муну? Ошол жактан Москвадан үй алат экен. Москвадан үй алып жатат. Ошон үчүн муну сатууга койдуңуздар. Сатууга койдук. Жакшы. Жер аянтынын кеңири экендигин мен сиздерге дагы бир жолу даана көрсөтүп коеюн. Свет бар, шагал төшөлгөн көчө, централдык трассадан болгону 100 метр гана ичкериде турат. Курманбек кичи районундагы 19 көчөдө жайгашкан үй. Эгерде муну сатып алсаңыздар, 2 комната времянкада кеңири жашайсыздар, ошол эле учурда чоң үйдү мүмкүнчүлүктүн барынча акчанын жетишинче бүтүрө бересиздер. Бул үй 2 кабаткабы? 2 этажга ылайыкташтырылган. 2 этажга ылайыкташтырылган. Канча жыл болду фундаменти куюлганына? 6 жыл болду. 6 жылдан бери турат деңиз. Эч бир жери жарылбаптыр, Жок, жарылган Мына, жок. караңыздарчы, фундамент жакшы отуруптур. Кирпичке дап даяр экен. 2 кабатка пландаштырылган. Макети, чертежи да даярбы дейм де, же? Даяр, макет. Мына бул макетпи? 2 кабат. 1 кабат кылса да болобу? 1 кабат кылса да болот. Жакшы. Көрөлүчү же, бул макетти кандай түшүндүрүп бере аласыз? Крышасы ушундай жабылабы негизи? Крышасын ушундай жапса да болот, өзгөртсө да болот. Өзгөртсө да болот. Мына, караңыздарчы. Дал ушул биз сиздерге көрсөтүп жаткан чоң фундамент, биз көрсөтүп жаткан макеттегидей болот буюрса, мына ушундай бүтүрүп алсаңыздар, Жалал Абадтагы эң алдыңкы кооз үйлөрдүн бири болушу толук мүмкүн. Кана, көрөлүчү, 2 кабаттуу болсо, мына бул тепкичти көрүп турасыздар. Дал ушул тепкич. Мындан чыгып эле сиздер мына бул жери прихожка, төргө өткөндө холл, коридор, нарагында кухня, биягы душевой, биягы зал, кыскасы мына ушундай болот экен. Бул алынабы макет? Майдаланабы экен, Алынат. Кана алыңызчы, көрөлүчү. Крышасы. Мына, экинчи кабаты үстүнөн көрүнгөндө, Бул экинчи кабат үстүнөн көрүнгөн. Үстүнөн көрүнгөндө, мына караңыздарчы, үстүнөн көрүнгөндө экинчи кабатка тепкичтен жогору көтөрүлүп чыгат экенсиздер.
кайра оңго бурулуп төргө барсак душевой болот экен. Мына бул жери душевой болот. Анан бул жерде бир спальный, анан бул жагы дагы бир спальный, бул жакта дагы бир спальный мына көчө тарапта турат, көрүп турасыздар. Астында мына бул тепкичтин үстү тарабы болот экен. А мына бул жерде болсо дагы бир спальный. Демек, экинчи кабатта өзүңүздөр көргөндөй коридор менен душевойдон сырткары 4 спальный болот экен. Бирөөсүн балким зал кыласыздар. Аны өзүңүздөр каалагандай пландаштырасыздар. План негизи жакшы экен. Эми биринчи кабатты көрөлү. Муну алып койсом болот да? Болот. Мына алынат экен. Эми мына биринчи кабаты. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына бул тепкичтен көтөрүлүп чыккан жердеги прихожка. Ушул жерден эшик ачылат, анан прихожкага кирет. Көрүп турасыздар. Прихожкадан коридорго кирет. Коридорго киргенде мына бул сол жагы эмне болуп калат ошондо? Холл болобу эже? Ушул жери. Ушул жер холл болот. Мына караңыздарчы. Дал ушул жер холл болот экен. Холдун мына бул жеринде оң тарапта бурчта мына бул тепкич болот экен. Көрүп турасыздарбы? Тепкич оңго айланып чыгат экен. Түз нары бурчка кире турган болсок, ал жагы эмне болот? Кухня болобу ошондо? Кухня болот. Кухня болот. Мына жер кухня да? Кухня. Мына бурч. Мына бурч жакшы. Бул жагычы душевой болобу? Мына жагы. Душевой туалет. Душевой ажаткана болот экен. Оң тарабы болсо, мына бул сиздер көрүп турган чоң бөлмө, бул зал, конок бөлмөсү болот. Негизи бул үйдүн узун туурасы канча болот эже? Узуну 12.80, туурасы 8.80. 12.80ге 8.80 размеринде фундамент куюлган. 2 кабаттуу болсо да, 1 кабаттуу болсо да ошондой болот. Негизи 1 кабат кылып койсо деле болобу муну? Болот. Мына бул 1 кабаттын планыбы? Макет. 1 кабаттын макети муну. Үстү алынат муну 1 кабат. Мына караңыздарчы. Эгерде 1 кабат боло турган болсо, мынандай кылып өзгөртөт экенсиздер. Прихожка бул жакка өзгөрөт экен дагы. Зал бөлүнөт экен кичирейип. Оң тарапка бир бөлмөгө, анан мына жерден бул жакка коридорго кирет экен да, тепкич турган жерге. Анан душевойго, кухняга, анан залга, бул жакта дагы бир спальный, кыскасы майда ушундай бөлмөлөр болот экен. Негизи 1 кабат менен бүтүрүп койсоңуздар, сиздер үчүн жеңил болушу мүмкүн. Крышасын дал ушундай кылып жабасыздар. Ал эми жанында бул временка навестин макети го, Временка навестин макети. Жакшы. Негизи план жакшы болгон экен. Дал ушул нерсенин баары сиздерге калат. Ушундай кылып өзүңүздөргө жаккандай бүтүрүп алыңыздар деп сиздерге ишенимдүү айтабыз. Эгерде фундаментти үстүнөн карайбыз десеңиздер, мына 5-6 жыл болуптур курулганына, куюлганына. Эч бир жери жарылган эмес, арматураларын чыгарып койгон, бүт баары даяр. Төрдөгү ажаткана эже? Ажаткана. Үйдүн батыш тарабында дагы, аркасында дагы, чыгыш тарабында дагы 3 метрден жер калтырылыптыр. Айланасы бүт тосулуптур, дарбазасы коюлуптур. Ал эми временканын крышасы болсо, күрөң түстөгү оцинковка, күрөң түстөгү тыныке менен жабылган. Ак түстөгү тыныке менен өстүрмөлөрү бүт жасалган. Биз эми временканы көрсөтөбүз. Жүрүңүз эже. Временканы көрүп чыгалы. Жанагы план макет боюнча мына бул жер эмне болот? Жөн эле навес болобу же очок гана болобу? Бул жерге паровойдун печкасы курулат. Отоплениянын печкасы дал ушул жерде болот деңиз. Жакшы. Негизи план жакшы экен. Биз временканы бир катар көрүп чыгалы. Назар салып көңүл буруп туруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Временка бүт баары даяр турбайбы эже? Даяр. Эч ким жашай элекпи же жашадыңыздарбы? 1 жыл жашады. 1 жыл жашады. Өздөрү. Ошол боюнча Россияга кетишти деңиз. Жакшы. Бул временканын биринчи бөлмөсү. Туурасы 3,5 метр чыгат экен. Ал эми узундугу 5,5 метр чыгат. Бөлмөнүн ички тарабы көрүп турасыздар, шыбалган. Шпатлевка тартылган, ак түскө сырдалган. Кирпичтен салынган. Кирпичтен салынганбы? Кирпичтен салынган. Жакшы экен. Кирпичтен салынган, потолок пластик каражаттарынан бир терезеси батыш тарапта турат, подоконниктери бүт кадимки сары таштан экен. Мына МДФпи? МДФ экен. Жакшы. Эми экинчи бөлмөсүнө киребиз. Ортодогу эшиктен экинчи бөлмөгө кире турган болсоңуздар, временканын спальныйы узун туурасы 4кө 3,5 экен. Мында дагы бир терезеси бар. Электроточкалар бүт уюштурулган, подоконник сары таш. Пол болсо жыгач пол экен. Бул жагы эмне? Бул жагы душевой. Душевойбу? Суу киргизилген. Суу кирип турган мына. Караңыздарчы, туугандар. Мына
Бүт айланасын пластик каражаттарынан жылтыратып, судан защита кылып жасап коюптур. Только полун гана кафелдеп коесуздар, калганы даяр. Суу киргизилген, Аристонду уюштурасыздар, кир жуучу жай даяр. Кыскасы тазалык бөлмөсү бар экен. Бир форточкасы бар, батыш тарапта турат. Таза аба кирип турат. Турасы 2, узуну 3. 2ге 3пү? 2ге 3 размеринде душевой даяр экен. Демек бул жашай турган, сатыла турган үйдө шарт бар экен. Назар салып туруңуздар. Биз азыр баасын билип беребиз. Бул жерде канализация кандай эже? Септик казыш керекпи? Септикте? Таза суу бар, а? Таза суу бар. Таза суу бар. Керек болсо, времянканын ичине дагы киргизип коюптур. Свет болсо бар экен. Маршруттук каттамдар кандай? Маршрут үстү жагынан 114 каттайт, ылдый жагынан 107 бардык маршруттар каттайт. Жакшы. Мектеп, бала бакча, мечит дегендерчи? Мектеп бар, 21 мектеп, анын жанында садик, Аха. Баластан садиги да бар үстү жагында, алды жагында мындай мамлекеттик садик бар. Мечит барбы? Мечит да бар ошо Баластан садигинин арак жанында. Дагы эмнелер жакын? Айылбанк, Чыңгызхан, Айылбанк жакын, Чыңгызхан жакын бул жерде. Горбаницачы? Горбайынса да жакын. Горбайынса кеткен жолдун эле боюнда бул үй. Жакшы. Биз инфраструктурасын дагы белгилеп өттүк. Бул жерде газ жок, а? Газ жок. Баасын канча дейсиздер? Баасын 37, кеми бар деп атабыз, сүйлөшөбүз. 37 000 доллар кеми бар деп атасыздар. Анан уступкасын сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз ооба. Жакшы. Документтери такпы? Документи так. Өзүңүздүн атыңыздабы же балаңыздынбы? Мен өзүм атымда. Энебиздин атында экен. Андыктан бул үйдүн ээсинин телефонун жазыңыздар. 2 номурду сиздерге жарыялайм. 0778 11 12 70. Бул биринчи номер. Экинчи номер 0777 28 80 30. Эки номердин каалаганына чалыңыздар. Баасы 37 000 доллар кеми бар экен. Эртерээк чалып, эртерээк колго киргизип сатып алып коюңуздар. 37 000 доллар кеми бар. Бүт документалный экен, биз баарын көрсөттүк. Эгерде жакса, эрте күндү кеч кылып койбой, эртерээк аракет кыла берсеңиздер болот. Сиздер бул чыгарылышта Жалал Абад шаарындагы Курманбек Кичи районунда сатыла турган 19 көчөдөгү жаңы салынып башталган үйдүн фундаментин, жерин, времянкасын көрдүңүздөр. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Тез кабар каналын издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.